Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Көптөн бери жүз көрүшө элекпиз. Бүгүнкү жаңылык болсо Кыргызстандан, мекенден, мамлекет тарабынан. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун пресс катчысы Аскат Алагөзов мырза өзүнүн Facebook баракчасына мекендештерди мекенге кайтууга чакырды. Россиядан иштеген акчаны Кыргызстандан эле тапсаңыздар болот. Көбүнчө тигүү тармагында жана курулуш тармагына мекендештери чакырып атат. Толугу менен Кыргызстан өнүгүп атат. Россия Федерациясында миграция жаатында мыйзамдар күчөп, мигранттарга абдан оор кырдаал болуп атат. Ошон үчүн мекенге кайткыла деп чакырды. Чакырганда жөн эле чакырып койбой, ошо Россиядан тапкан акчаны бияктан эле камсыздап беребиз деп айтып жатат. Номер менен кошо киргизип коюптур. Кыргызстанга келебиз, иштейбиз, курулуш тармагында, же тигүүчү тармагында десеңиз, айлык маянасы ошо Россияда эле болот деп атат. Телефон номерин айтып койду, мен айтып кетейин. +996, бул WhatsApp +996, мен азыр жазып коем. 559 18 99 00 WhatsApp номерине чалып туруп, ошо жумуш тармагынан Россиядан чалып атабыз деп келип мекенге кызмат кылсаңыздар болот. Эгерде Кыргызстанда болсоңуздар, анда 1899 прямой номерге эле чалып, ошол толук маалыматты алып, мекенге кайтып иштесеңиздер болот. Мекендештер, салам алейкум. Асман Экспресс уюмунун жамаатына чоң рахмат. Кыргызстанга документти бир нече жолу жөнөттүк, бир күндө жеткизип берди. Доверенность, паспорт болгон буюмдарды оюнчук чоң жүккө чейин жөнөтүшөт экен. Волгоградский проспект метросунан биринчи выходунан болгону 30 эле метр. Волгоградский проспект 32, корпус 2. Телефон номери болсо +7903 146 0003. Эч кимге жалдырбай аэропортко барбай эле тапшырасыңар, бир күндө Кыргызстанга жеткизет. Жакынкы арада амнистия күтүлбөйт. Россия Федерациясында негизи 2022 жылы 47 000 кишини амнистия кылды эле. Быйыл сураганга биздин мамлекет тарабынан эч кандай шарт жок. Себептен Кыргызстанга жумуш орундары бар, жумушчулар жетишсиз мекенге келип эле кызмат кылалы деп атат. Бирок көнүп алган мекендештери бар, ошо Россия Федерациясында. Алар болсо анда документтериңерди тууралаптыр. Биринчи ирет эмгек келишими, себептен 2025 жылдын 5-майынан, февралынан баштап жаңы мыйзам күчүнө кирет. Миграция жаатында кырдаал күчтөйт. Ошон үчүн эң биринчи регистрацияны жашаган жерге, экинчиден эмгек келишимди. Эгерде документтериңер туура эмес болсо, чек арага чыгып кириңиздер. Ошо чек арага чыгуу боюнча эгерде акчаңар жок болсо, муктаж болсоңуздар, же болсо көп балалуу болсоңуздар, биз чечип жаткан жамаат бар. Телефон номерлери болсо +925 465 68 40. Экинчи номери +7 929 633 74 65. Абубакыр жана Замир деген мырзалар Волгоградский проспектте 4-чү выходтан чалсаңыздар, бекер границага алып барып, кайра алып берип келет, эгерде муктаж болсоңуздар. Жаңылыктар ошондой. Жакын арада ошо миграция министрлиги менен жолугуп туруп, алар менен дагы толук ошо Кыргызстанда кандай жумуш орундары бар, ошо боюнча толук маалыматты алабыз, силерге айтабыз. Жакынкы кийинки выпусктарда карап туруңуздар. Анан кийин өткөндө силер менен биз абдан жакшы кайрымдуу иш кылдык. Курск облусунда азыр согуш жүрүп атат. Ошол жерде качкан Россиянын жарандары бар, биздин мекендештер бар. Ошолорго биз силер менен биздин атыбыздан, жамааттын атынан гум помощь жөнөттүк, 1 КАМАЗ. Ага болсо ошо кайрымдуу мекендеш долбоорунун мырзалары да жардам берди, ишкер мекендештери жардам берди. Эми бул жерде ошо көп талкуу, кээ бирөөнө жагып атат, кээ бирөөнө жакпай атат. Бирок биринчи ирет ошо орустарга биз жөнөкөй мигрант эмеспиз, биз дагы ошо жардам бергенге кудуретибиз жетет деген кичинекей сигнал берип койдук. Ошо кайрымдуу мекендеш долбоорунун инсандарына чоң рахмат. Телефон номери мен алардыкында жазып коем. Ошо Теле2 уюлдук оператору менен биргеликте жумуш алып барып атат. Ошонун 555 рубльдан безилметтик турган телефонун колдонсок, 20% ушуну кайрымдуу иштерге короп турат. Сак саламат болуңуздар. Жаңылыктар болсо айтып турабыз. Мекенге кайткыла. Ысык көлүбүз бар, ала тообуз бар, жашынакай Кыргызстаныбыз бар, мекенибиз бар. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, салам алейкум. Биз Кыргыз диаспора кеңеши жааматы
Курск областында качкындарга гуманитарный помощь бир КАМАЗ жөнөтүп атабыз. Ошо кайрымдуу мекендеш долбоорунун активисттерине чоң рахмат, жеке ишкерлерге чоң рахмат. Ошо жалпы кыргыздардын атынан орустарга жардам көрсөтүп, биз жөнөкөй мигрант эмеспиз, биз эмгектенүүчүбүз, орустар менен биргебиз, булардын көйгөйүн чогуу биз чечебиз. Ошол себептен биринчи гум помощь жөнөтүп атабыз, мындан дагы көбүрөөк гум помощьту жөнөтүп турабыз. Көрүшкөнчө мекендештер. Саламатсыздарбы достор. Кыргыз диаспорасынын атынан, кыргыздардын атынан Курск областындагы качкындарга тамак аш чогулуп жөнөлүп атат. Буюрса, эч ким ыйлабасын. Буюрса, тынчтык болсун. Кыргызстан, Россия бирге. Кыргызстан, Россия биз биргебиз. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылтырып, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер. Урматтуу мекендештер, бүгүн Москва жергесиндеги кыргыз диаспорасы Курск областында жана Россия Федерациясынын башка областындагы тургундарына кыйынчылык мезгилиндеги кыргыз жамаатынын атынан, кыргыз калкынын атынан гуманитардык жардам катары салымыбызды кошуп келатабыз.